эмне дегенде кээ бир адам угуп барып түшүнөт, кээ бир адам көрүп барып түшүнөт да. Ошол демечтен мен ошол демектен мен кино тартылышына кошулам. Ала качууну, ала качууну эмнегедир биз ушул видеолордон көргөндө анын чоң коомдо чоң проблема экенин билебиз дагы, анан жашообузга келгенде эле эмнегедир ошо ала качууну көнүмүш, салт же окуя катары эле кабыл алып. Мага аябай жакты ушул видео. Ислам боюнча депчи, ошондо булар туп-туура эле ошол жака келип калыптыр, ушулардын эмесине, кино студиясы болобу, видеосуна келип калыптыр. Жана исламдан аттап вообще жок болчу деп эле ала качуу боюнча мага аябай жакты ушул видео. Көргөн жакшы депчи, ошондо биз көргөнүбүзгө көбүрөөк эффективность болот да. Ошондо биз башка ушундай сыяктуу маселелерди ошол элдерге көрсөтүп жана жайылтуу менен башкаларга көбүрөөк маалымат берип жана түшүндүрө алабыз. Мисалы бир класс кино тартат, анда деген анын баары ойлонуп башташат, кандай тартыш керек, кандай туура болот. Көрүп атканда адам ар дайым жакшы жактарын алганга аракет кылат да. Жеткендерден сабак алып, ал дагы тырышканга жашоодон үйрөнөт да. Өзгөчөлүк анын артисттик жөндөмдүүлүгү ашат. Ошону менен катар ал элге өзүн алып чыгууга, анткени ал кинону тартып коюп кайра экрандын артында эле кала бербейт, ал ушундай жерге кому келип байланышат. Ошону менен катар эле ал деген кандай десем, жеңишке жетүүгө болгон мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн ийгиликтерин көрсөтөт. Эгерде биринчисинде ийгиликке жетпей кала турган болсо, ийгиликке жеткендерден сабак алып, ал дагы тырышканга жашоодон үйрөнөт да. Ошол себептен бул нерсе абдан керек деп эсептейм. Буларды көрсөтүп жакшы. Өзүбүз колубуз менен бир нерсени жасап болдук, ролдоштуруп, оюн кылып аткарып, кино кылып тартып атканыбызды биз бир кишиге, 10 кишиге айткандан көрө интернетте чыгарып таратсак көп киши көрөт дейм да. Анан баардыгына мисалы үчүн айта албай аткан сырларын бирөөнүкүн кандай жардам берерин иштейбиз дагы эже айткандай бул жерге отуруп алып биз дагы уже кино тартып баштадык элестетипчи. Ар бир тагдыр эле кино экен да бул жердечи. Биздин деле тагдырыбызда бар ушундайлар кездешкен, окуучуларыбыздыкы деле бар. Анан аны чын эле жашырып монтип жанагындай нерселерге апарбай, андан көрө монтип ачыкка чыгарып, баарлап, колдоп, коштоп, ошону максат коомго үйрөтүп окуучулар да. Ошентип кылганыбызга аябай керек экен бул кыздарга. Мына бул жерден дагы жакшы сабактар болуп атат, аталарды, кыздарды кандай кылды экен. Бул жерде аталар 70%